Өткөндө аманат болду эле, оны кийин айтабыз, орду келип айтылат, мына жаз келип атат. Колдон келишинче тазалап айлана чөйрөнү. Оңдойбуз, бирок бир нерсе бар айтып коелу. Оңдоп түзөмүш болуп атып туруп, сиздин чегараңыз бар. Анан чегарадан мындай жол бар. Жолдун чекесине дарак эгип туруп, бурон болуп атат да туугандар. Дарак эгип коюлат дагы. Анан даракты мал тепсеп кетет экен, адам тепсеп кетет деп тосуп алып, ошентип элдин акысына кирип атасыз туугандар. Мына жерде баштады өзүчү. Тек коюңуздарчы. Анан дагы бир жерлер бар. Атайын тосуп коет дагы, эмнеге мында тосуп койдуңуз десең, эшиктин тагына адамдар машина коюп алат. Өзүлөргө неге эшик салдыңыз о жергечи? Ичкерде чек узун болуп атпайбы? Үйдө ичкерге салыш керек дагы. Аерде сонун кылып тосуп коюш керек эле да. Эми салынып калды да. Салынгандан кийин чыдаш керек. Анткени ал акысы бар. Жол элдин акысы дагы келип кааласа ошо эшиктин оозунда тура электин төбүндө сүйлөгөнгө акысы бар. Же ошону укпай турган кылып, пластик кылып, темирден решетка кылып коюп чыдайсыз. Же ичкерирээк саласыз. Андай кылганга болбойт. Дарак эгип туруп, көлөкө кылып атам да депчи. Эми даракты дебелеп кетет деп туруп, решетка тосуп коем. Мына жерден чекеден карасак, бүт решеткалар да. Ошонун эсебинен бирөө жарым машина кое турган болсо, решеткадан бирак жолдун боюна коет. А эми жолдун боюна жол тар болгондуктан балдарыңыздар көчөгө чыккан болбосо, машина уруп кетип атат. Анан дагы өчөшүп туруп, лежайший полицейский коюп койсоңор мындай кылыпчы. Катуу өтөт да берге депчи. Катуу өтөт. Бирок кыяматка барганда, ошол нерселердин ар бирине жооп бересиз. Сиз жолду мындай кылып тосуп туруп, машина араң өтө турган кылып коюп койдуңуз. Ошо тар жолдо өтүп барат туруп, кошунаңыздын баласын бирөө дебелеп кеткен болбосо, кыяматта туруп сурак болот. Кыяматта срочный болбойт. 50 000 жыл күтүлгөн кыямат, ар бир адамдын сурагы шашпай болот. Ким 70 жыл жашаса, 70 жыл сурак берет шашпайчы. Ошондо экир-чикирine чейин жооп берилет. Жанагы өтүп кетаткан адамам, мен паланчай пустанчанын баласын жүгүрүп чыккандан дээлип алганмын. Ошонун аркасынан миллиондогон акчам кеткен. Бирок ошолор жол өзү кең эле болчу. Адамдар решетка кылып тосуп албаганда, элдикин өзүнчө решетка кылып бак кылып албаганда, балдар ошол жакта эле ойногондо. Балдар келатканын билет эле, арга жок балдар биякта ойногондуктан решетканын биягында. Десе, ошонун зулмун көтөрөсүз сөзсүз түрдө. Доорунда ошо бечара миллиондогон акчасы кеткен экен, аны түшүнбөй онараса сындырган экен эле. Эми сен жооп бересиң депчи. Az айтып аткан сөздөрдү, бул имараттын айтып аткан сөздөрдү жөн эле жомокошо угуңуздар. Биз айтып аткан нерсебиз кыяматта болуп аткан сурак жөнүндө айтылып атабыз.